Бүгүнкү биздин жыйындын негизинде иштапкери өлкөдө болуп аткан диний кыздардык сүйлөшүнчүлөрбүз сиздер менен биргеликте ошондой ачык диалогду суроо жооп менен жакын инкар экстремисттик уюмдун ушу ишине жүрүүнү ал үчүн кеңирээк маалыматтарды беребиз. Манас шаарында укук коргоо органдарынын кызматкерлери менен дин өкүлдөрүнүн жолугушуусу болуп өттү. Жыйынга УКМКнын Жалал Абад облустук башкы башкармалыгынын жетекчиси Тынчтык Субанкулов төрагалык кылды. Ал өз сөзүндө жыйын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин экстремисттик деп табылган уюмдардын мүчөлөрүнө түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, мыйзам талаасына кайтаруу боюнча көрсөтмөсүнүн жана дин тутуу эркиндиги жана бирикмелер жөнүндө мыйзамынын алкагында өтүп жатканын белгиледи. Дин экстремисттик уюмунун мүчөлөрү чачтарын алуудан, балдардын коомдук мектептерден билим алуудан, медициналык муктаждыктардан жана заманбап технологиялардын колдонуудан баш тартып келишкен. Жолдоочулар мамлекеттик институттарды тааныбай, Кыргыз Республикасынын мусулмандар дин башкармалыгына баш ийбей келишет. Дин кызматкерлери исламды радикалдуу түшүндүрүү үчүн жана социалдык жоопкерчиликти четке кагышы үчүн сынга алынып келген. Экстремисттик агымдын мүчөсү катары жалпысынан 6 адам каттоодо турат. Бул каттоодо турган атымдарды облустун аймагындагы шаар райондорго бөлгөндө төмөндөгүчө. Манас шаары 8, Сузак району 30, Базар району 8, Мокен району 3, Алабука району 4, Токтогул району 1, Тоғызкөл району 8. Андан кийин Кыргызстан эгемендик алгандан берки диний кырдаал тууралуу хронологиялык маалымат сунушталды. Анда радикализм менен экстремизмдин жайылышына каршы көрүлүп жаткан чаралар да белгиленди. Дин чөйрөсүн жөнгө салуу максатында дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы, ошондой эле башка мыйзамдарга быйыл өзгөртүүлөр киргизилип ишке берилди. Анда мурунку башаламандык диний иш-аракеттер бул мыйзамдарда тартиптештирилди десек болот. Атап айтсак, мечиттердин эсептик каттоосу жеңилдетилди. Мурда 15 жакын документ талап кылган болсо, бүгүн 3 гана документ талап кылып атабыз. Бул жеңилдик болгону сапатка басым жасап атабыз. Диний билим алуу, өзгөчө чет өлкөгө чыгуу багыты көзөмөлгө алынууда. Бул боюнча бүгүнкү күндө жаңы мыйзам жогорку кеңешке киргизилип атканда турат. Демек, дин тутуу эркиндиги бар деп эле ар кандай каалоолорду аткарбастан балким Кыргыз Республикасынын мыйзамында кандай болсо, ошол мыйзам менен жашоо жана ошондой даватка чыгуу. Ооба дават кылганда үчүн тыйган эмес, даватка чыгууну да тыйган жок. Бирок даватка чыкканда шарттар бар, ошол шарттарга баш ийип чыгуу жакшыраак. Эң негизгиси бул муфтияттын кагазын, уруксатын алып чыгуу. Жыйында дин жана эмдөөнүн байланышы, ар кандай ишенимдерге байланыштуу эмдөөдөн баш тарткандар тууралуу доклад жасалып, маалымат берилди. Чөчкөбай бар экен составында деп көп айтышат, бирок бар жогу бул баягы сертификаттан өтөт, бүт вакциналар бизге келгендер сертификаттан өтөт. Мисалы Женева шаарында сертификацияланган гана вакциналар бизге Кыргызстанга келет. Жолугушууда муфтий Абдулазиз Закиров ар кандай жааматтарга жана диний агымдарга бөлүнүп чарылуу шариатка туура келбестигин билдирди. Тартипсиз жамааттарга, якин жамаатындагы туугандарыбыз ушул мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз, мыйзамга моюнсунабыз, мыйзамга кайтабыз, муфтиятка моюнсунабыз деген биз демилгенин алкагында ушул жыйын өтүп жатат. Кыргызстанда бир гана жамаат бар. Ал жамаат муфтият болот. Анын башчысы муфти болот. Муфтиге моюнсунасыздар. Ар кандай жамаатка бөлүнүүгө чек коюлат аслында. Мына бүгүнкү мен сүйүнүп атам. Ошол кеч болсо дагы түшүнүп, муну мыйзамга моюнсунуп, азыр жогоруда вакцина тууралуу, балдарды мектепке жөнөтүү тууралуу айтылып атат. Мунун баары кесепетти тийип атат да, көрүп да жашып көрүп атабыз. Мектепте окубастар, светти көз карашы жок, медресени бүтүп алып, ар кандай радикалдуу көз караш менен четтен окуп келип, ичибизде проблема жараткандар андан арылды. Ошонун баардыгын кесепетти тийип атат.
Андан соң Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында жашаган Якын Инкар экстремисттик уюмунун лидерлери жыйындын катышуучуларынын алдында туура жолдон адашып калганын моюндап, аталган уюмдун идеологиясынан кайтышты. Бирок мен ушул жерде уялып турам. Себеби менин кыймыл аракетим үммөттү бөлүнүүгө себеп болуп калды. Дин эч качан адамдарды бөлбөш керек эле, бирок менин аракетим результат натыйжасы ошол болду. Ушуну мен биринчи алдыда кечирим сурайм. Туура эмес кылганыбыз деген. Анан тагдыр Ош, анан Баткен жагында биз угатын адамдар бар экен. Ошолорго мен туура эмес сөз айткан болсом, канча азыр Азербайжан муфтий кыжанат атат. Ошол нерселерге мен себеп болдум. Ошол менен көп баардыгы кечирим сурайм. Анан ким менин сөзүмдү уккан болсо, мен ушуну айтып атам. Ошол канча сөздөр айтылды ошол жерде, медицина жөнүндө, образование жөнүндө, цивилизация, культура жөнүндө сөздөр айтылды. Ошолорду көп баарын мен тоскоолдук кылып мен өзүмдүн күнөөкөр деп эсептейм. Мен Алладан, анан ушул жиында отурган мусулмандар, өкмөттөн баардыгынан мен кечирим сурайм. Жана ушуну айтмакчымын, ким ошол менин сөзүмдү туура түшүндү, туура эмес түшүндү, кандай кылган болсо, өкмөттө мыйзамдын четинен чыгып, мыйзам бузуулар болгон болсо, аларга мен айтатын сөзүм, бүт баардыгыбыз бүгүндөн баштап ушул өкмөттүн алдын тазаланып, актанып, анан мындан бери биз бул иште калбайбыз, биз да жаранбыз, ушул мамлекетти жашатабыз, ушул мамлекеттин закондорун биз баш ийишибиз керек. Ийбиз иншалла. Ушуну мен ваада берем, өзүмдүн атымдан, өзүмдүн үй бүлө атымдан, тууган уруктар канчалык мен сөзүм катылган болсо, мен алардын атынан мен силерге ваада берем, мен ушул ишти биз кылабыз, мыйзамды сыйлайбыз, мыйзамды жашайбыз, кыргызстан биздин мамлекетибиз өнүкүп, ушул мамлекетке биз жардам беришибиз керек. Бирок карыз эки колдон чыгат. Ошол убактыда сабыр кылбай койгонубузга, анан көтөрбөй койгонубузга, биз ким капа кылган болсо, ким катуу сөз айткан болсо, мен баардыгына кечирим сурайм ошол. Ушул күнгө чейин биз кайсы ишти кылган болсок, ошону биз силерден сураныш үчүн жооп кылды деп эсептеп, анан бүгүндөн баштап Азербайжан муфтий кандай айткан болсо, ошентип иштешке биз даярбыз, баш ийип иштеп беребиз иншалла. Дин баардыгыбыз бираз ошол салмашып кала турган болсок деген биздин ниятыбыз бар. Биздин колубуздан эчтеке келбейт. Пайда келтирбесек, мына зыян келтирип коюп экен, ошого зыян келтирбесек, динге пайда келтирбесек ошо болот. Мен ошо кайлатырган нерсе Ошто, Жалал Абадта, кайыкта ошо болсо, ушул Якын Инкар мүчөлөр болуп турган болсо, ошол органдарга барып, РОВД, ГУВД, анан консультация алабыз, кайерге барыш керек, кандай кылыш керек, кайсы тартипте акталыш керек болот болсо, ошол мамлекет алдында реабилитация болуштук биз даярбыз, силерден биз суранабыз. Бизде ушул жамаатка, мусулман жамааттарга кошуп, бизде ошо эл менен аралашып жүрсөк, биз аты элден чыгып калдык, кошо албайбыз. Кемчилик бизде. Ошону кайсы жол туура болсо, жолду көрсөтсө керек иншалла. Ошону биз колунан келгенче аракет кылышка даярбыз иншалла. Ну, как сейчас по отношению Инкар-Якин, вот это, да, там достаточно есть вот это, что было, это то, что просим извинения, просим прощения, да, что вот это, столько вот это беспокойство было. И поэтому я тоже откаюсь от этого Инкар-Якина. И также те, которые слышали меня, или слушали, или видели меня, или знают, я также вот это говорю всем, чтобы отречься от этого. Также мы вот это будем подчиняться, и мы, как и так подчинялись, вот это будем подчиняться вот этому закону Кыргызстана, и также требованиям муфтия, который мы все будем подчиняться этому. Вам всем рахмат за это, что вот это сегодня собрались и дали нам возможность, чтобы выступить на это. Баягы көч бара-бара түзөлөт дегендей, балким ушундай биз ушул ишке ушул күнүнө туура келиптир. Тагдырда баягы тарбияттан өтүп дегендей, баардыгын ошол кандай ар кандай агымдарга кирип кеткен болсо, ошолордун баарын чакырып кетем. Ошо муфтияттын закондоруна, Кыргыз Республикасынын закондоруна баш ийип жашашка, жана баарыбыздын башыбыз мусулмандын башы бири болуп, мындан буягына Аллах Тааланын дини менен жана баардыгын жакшылыкка чакырып, жамандыкты кайтарышына чогуу кылышка чакырып кетебиз. Динге менет кылуу, такып алып, өмүр сүрүү, жашоо бул светтик мыйзамдарды четке кагып, таштооруна кайтуу дегенди түшүндүрбөйт. Биз мусулмандар күчтүү мамлекет болобуз десек,
биздин балдар илимдүү болуш керек, окуш керек, ошо динге менет кылуу менен катар светтик предметтерди окуш керек, татыктуу билим алыш керек, медицина башка жактардан камсыз болуш керек. Күнөөбүздүн айынан башыбызга келүүчү балелерден өзүм сактанып турайын. Жыйындын соңунда муфтий Абдулазиз Закиров бата берип, жаңылыштык кетиргендерге жараткан туура жолду көрсөтүп, ыйманга келүүсүн тилек кылды. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 21 террористтик жана экстремисттик уюмдун ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Анын ичинде Якын Инкар тобу дагы бар. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.